Анимациялар тууралуу буга чейинки сабагыбызда жетиштүү деңгээлде аңгеме кылдык. Бирок дагы да болсо анын 100 сырынын бирин ачтык. Анткени анын функциясы биз билгенден, биз ойлогондон да көп жана биз ойлогондон да кызыктуу. Анимацияларды объекттерге берүү, алардын кыймыл убактысын аныктоо, биздин жардам менен жана өз алдынча автоматтык түрдө ишке ашуу жолдоруна токтолгонбуз. Бүгүн болсо бизге толук баш ийген жана ошол эле учурда бизге толугу менен көз каранды болбой, автоматтык түрдө ишке ашкан, башкача айтканда, акылдуу комбинацияга айланган анимациялар тууралуу сөз кылабыз. Аларды бул программанын тилинде триггер деп коебуз. Анда триггерлер тууралуу сөзүбүздү улантабыз. Келиңиздер, алгач дайымкыдай эле слайдты даярдап алалы. Дизайны, өлчөмү, анимациялык аянты, маалымат тактасы же область выделения. Эми баары даяр болгон соң аракет кылып светофор тартабыз. Биринчи вставка, фигуры, төрт бурчтук тарттык. Эми булардын ичине тегерек фигуралар тартабыз. Вставка, тегерек, тарттык. Светофорго 3 тегерек керек. Ушул эле фигураны белгилеп, Ctrl-C жана Ctrl-V'нын жардамында көчүрүп алабыз. Аралыктарын бирдей кылып жайгаштырабыз. Булардын форматын тууралайбыз. Светофордун тегеректерине түс беребиз. Биринчиси кызыл, кийин сары жана жашыл болот. Бул жерден бир фигураны белгилесек, область выделениеден кайсы экендиги билинип турат. Анын атын өзгөртөбүз. Бул жерге фигура тарталы. Фигуранын ичине текст жазабыз. Биринчисине токтойбуз. Кийин даярданабыз. Жана өтөбүз. Область выделениеден булардын атын оңдоп алабыз. Эгер балдарга дейли жол эрежеси тууралуу, светофор тууралуу айтып берчү болсок, ушул турушунда эле кызыл жанса токтойбуз, сары жанса өтөбүз деп айтсак да болот. Бирок андан эффективдүүрөөк жолу бар. Даярданабызды белгилейбиз. Анимация появления. Эми триггерге кайрылабыз. Триггерден по щелчкуга кирсек, ал жерден биздин слайддагы объекттер тизилип турат. Кайсынысы кайсы экендигин дароо ажыратабыз. Анткени өзүбүз ылайыктуу аттарын бергенбиз. Ойлонбой эле сарыны белгилейбиз. Себеби сары жанса даярданабыз. Башталышы албетте по щелчку бойдон калат. Убактысын каалагандай берсек болот. Азыр 0,25 секунда кылалы. Эгер триггер менен иштесек, гиперссылка сыяктуу эле инструменттер панелинде переходыдан по щелчку командасындагы белгини алып коебуз. Анткени мыштын сол баскычын басканда слайдтар алмашпоосу керек. Эгер алмашып кетсе, 100% башаламандык жаралат. Эми бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген биз слайдты ачканда бул даярданабыз деген фигура светофордун сары түсүн мыш менен басканда гана пайда болот. Ага чейин көрүнбөй турат деген сөз. Кирели, баары турат, бирок даярданабыз фигурасы жок. Эми барып сарыны басалы. Мынакей даярданабыз келди. Эми чыгып калган экөөнө да ушундай анимация беребиз. Токтойбузга кызыл, өтөбүзгө жашыл. Эми кайра слайдты ачалы. Мында светофордон башка эч нерсе жок. Мышты башка жактарга бассак да эч нерсе болбоду. Эми барып
3 түстүн бирин бассак, ошого байлаган фигура келет. Мында анимациялардын биринчи, экинчи деген ирети болбойт. Кайсыл объектке триггердин жардамы менен башка бир объектти байласаң, ошол фигура келе берет. Мисалы биз биринчи даярданабыз дегенди анимацияладык эле, ошону басуу керек. Антпесе болбойт. Деген түшүнүк такыр ылайыктуу эмес. Биринчи болдубу, миңинчи болдубу, ага карабастан биз баскыбыз келген фигураны бассак, ошол объектке байланган башка фигура келе берет. Дагы бир слайд жасайлы. Мына дагы бир проектти кандадык. Анимация триггерди ишке салабыз. Анимацияны мындай кылалы. Эгер биз бул суроонун туура эмес вариантын белгилесек, ал кызыл түскө боелуп калсын. Ал эми туура жообун белгилесек, жашыл түскө боелуп калсын. Анимация беребиз. Анимация панелинде вход, выход, выделение, пути перемещения деген функциялар бар. Алардын ичинен бизге выделение же өзгөчөлөнүп калуу анимациялары керек. Алардын ичинен цвет заливкини тандайбыз. Анткени бул жалпы фигуранын түсүн өзгөртө алат. Бул жерде 3 туура эмес жооп бар. Анимацияда ошол үчөө тең кызыл түскө боелот. Демек, үчөөнү бирдей белгилеп, анимациядан цвет заливкини басып коебуз. Дароо параметр эффективга кирип, кызыл түсү тандайбыз. Бир ок менен 3 коен аттык. Эми ар бирин өз алдынча иштеп чыгабыз. Атлантиканы басып, триггерге кирип, дал ушул Атлантиканын өзүн бөлүп көрсөтөбүз. Анткени ушул Атлантиканын өзүн басканда, ошол өзү кызыл түскө боелуп калуусу керек. Аткардык. Калган экөөнү дагы дал ушундай кылабыз. Анимациялардын убактысын көрөлү. 2 секунд экен. Бул өтө жай. Андыктан 0,5 секундага коелу. Анткени биз бирөөсүн бассак, ал кызыл түскө же жашыл түскө боелгуча 2 секунда күтүп калабыз. Андыктан жарым секундда туура болот. Басабыз, боелот. Ал эми туура жооптун дагы анимациясы ушундай эле болот. Болгону ал кызыл түскө эмес, жашыл түскө боелуш керек. Анимация, выделение, цвет заливки, параметр эффектов, жашыл түс. Триггер өзүн бөлүп көрсөтөбүз. Переходыга кирип, слайдтардын мыш аркылуу алмашуусун дайымкыдай алып таштайбыз. Бүттүк. Слайдты ачып текшерели. Бул туура эмес. Кызыл, туура эмес, кызыл, туура эмес, кызыл. А бул туура жооп. Андыктан жашыл. Эгер жообун билсек, дароо туура жообун басабыз. Жашыл. Калгандарына тийишип убара болбойбуз. Же болбосо анимацияны бир аз өзгөртөлү. Биз туура эмес жоопту бассак, кызыл түскө боелуп калбастан, туура эмес жооп слайдтан өчүп калсын да, туура жооп мурдагыдай жашыл түскө боелуп калсын. Слайдтын оң тарабындагы туура эмес жоопту билдирген 3 фигуранын анимациясын өчүрүп салабыз. Белгилеп, delete басабыз. Өчөт. Ал эми Тынч океанга тийишпейбиз. Контролду басып, үчөөнүн ар бирин мыш менен белгилеп, анимация, выход, керектүү анимация болду. Эми ар бирин триггер аркылуу жайланыштыралы. Команда берүү мурдагыдай эле. Триггерге кирип, ар биринин өзүн белгилейбиз, анимациянын узактыгын көрсөтөбүз. Эми текшерели. Бул сабакка триггер боюнча маалымат жетиштүү болду окшойт. Кийинки сабактарда дагы тереңдетебиз.